Ordo oyunun oynoonun ыкмалары. Ordonun çiğiminin aylanası, uaktısı, kuramı boyunca düşündürme. Çoğunlar üçün çiğimden borborgo çeyinki aralık 6 metr, же болбосо aylananın diametri 12 metr, sırtынан dagы bir jolu 1 metr bolgon aylana çeyilip, al aylanaga oynogon gana oyuncu giredi. Oyundun жүрүшүнө çoğunlarga 2 saat vakt verilir. Республикада, областарда oyuncuların sani 7 oyuncu, koşumça bir maşık turucu oyuncu, bardığı olup 8 oyuncu oladı. Borbor boyunca düşündürme. Borbor dep aylananın bardıq жағынан çenegende birdey bolgon toçka borbor bolup esepteledi. Борборго мык кагылып, ага көк же кызыл жип байланып, борборго хан коюлуп, үстүнө чүкөлөр бөгөп алды жаткырылат. Бул топ деген маанини түшүндүрөт. Хан, томпой жана ойнолуучу чүкөлөр боюнча түшүндүрмө. Ордо ойунунда хандын орду биринчи орунда турат. Хан 2 чүкөө эсебинде эсептелинет. Хан эски бир тыйындан же болбосо жука калайдан болуусу керек. Ар бир оюнчуга 5тен чүкөө салынат, бардыгы 68 чүкөө. Хан 2 чүкөө болуп эсептелип, хан менен бирге 70 чүкөө болуп саналат. Аталуу боюнча түшүндүрмө. Халыстын уруксааты менен 2 команданын капитандары борборго жаткылган чүкөөлөрдүн арасынан ат тандашат. Ал сол чүкөөдөн гана тандалат. Биринчи болуп аттандоо чүкөөсү борборго тизилбеген командага ыйгарылат. Чүкөөсү тизилбеген команда мейман болуп эсептелгендиктен аттандоонун кезеги меймандарга берилет. Андан кийин экинчи команда аттандайт. Анткени бул команда жер ээси болуп эсептелинет. Алынган атты борбордогу топтун 2 тарабына каалаган абалда коюп, өз ордуларына барып турушат. Ат калчоо боюнча түшүндүрмө. Калыс 2 команда тандаган атты оң колунан алаканына бөгүнөн жаткырып, өзүнүн боюнан бийик ыргытып калчайт. Калчаган убакытта кимдин аты айкур же таа консо, ошол команда оюнду биринчи баштайт. Эгерде аттарды калчаганда аттын бирөөсү конбосо, ошондой эле 2 ат бирдей консо, ат калчоо улана берет. Топ бузуу боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Топ бузууну биринчи аты конгон тарап баштайт. Ар бир оюнчуга 3 жолу атууга уруксаат берилет. Топ бузуп жаткан оюнчу топту бузуп чүкөө чыгарса, оюну улана берет. Чүкөө чыгарып жүргөн оюнчу кадамы кадоого, кыңкай атууга, боорго алууга акылуу. Чүкөөсү чыкпай калганда 3 оюнунун бир оюну жыдыган деп эсептелинип, 2 оюну калат. Топ бузуп жаткан оюнчу топту бузуп чүкөө чыгарып жатканда, оюнчу ойноп жаткан томпоюн өнөктөшү кармап же алып берсе, ойноп жаткан оюнчу чийимди 2 жолу басса, томпою же чүкөөсү командасындагы оюнчуга тийип чийимдин ичине түшүп калса, өзүнүн чөнтөгүнөн же башка жеринен бир нерсеси чийимдин ичине түшсө, томпоюн колунан колуна которсо, 2 колун бири-бирине тийгизсе, тамеки тартып жүрсө, ошондой эле чийимдин ичине түкүрсө, сөгүнсө, тоорумак тооруса, оюну жыдыйт. Кадамык кадоо боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Кадамык кадоо ыкмасын ичке түшүп чертүү максатында колдонот. Шийинге жакын турган чүкөөлөр кадамык болуп эсептелинет. Чүкөө кадамык менен чийинди баскан буттун ортосу томпой айлангандай болушу зарыл. Кадалган чүкөө сөзсүз түрдө быдымык аркалуу чыгышы керек, же болбосо кое берилген томпой менен чүкөө быдымыктын 2 жагынан багытталса болот. Томпой менен чүкөө экөө тең быдымыктын бир жагына багытталса, оюн жыдыйт. Кадаган чүкөөсү чийимден чыгып, ал эми томпою чүкөөгө байланбай калса, салынган чен жетпей калса, оюну жыдыйт. Чүкөө чыгарып жүргөн кезде кадамык кадоого болот, бирок тоорумак тооруганга болбойт. Тоорумак боюнча түшүндүрмө. Жөнөкөй тоору боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Бул ыкма чийинге жакын келген чүкөөнү сол бут чийимден бөлүп, оң бут болсо сол бутка толорсуктан чалып, сол кол аркага алынат да ылдый эңкейип тооруйт. Тооругандан кийин оюнчу ичке түшө албай калса, тооруган жеринен бир кадам оңго же солго жылып, кадамык эмес чүкөөнү атышы керек. Тооруган мезгилде тоорулган чүкөө иштеги чүкөөлөрдү аралап чыкса, томпой сыртка чыгып кетсе, оюнчунун согончогу жерден көтөрүлүп кетсе, томпою оюнчунун бутуна тийсе же оюнчу колун бутун түшүрбөстөн томпоюн алса, оюн жыдыйт.
Татаал тоору боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Жөнөкөй тоорудагы эрежелерди сактап, томпою иштеги чүкөөлөргө багытталышы керек. İçke байланып калса, чертүү укугуна ээ болот. Байланбай калса, кайра оюну жыдыганча ата берет. Oyun жаңы башталып, бир дагы чүкөө чыга электе, оюнчу чүкөө чыгарып жүргөн кезде жана команданын эң акыркы оюнунда тоорумак тооруга уруксаат берилбейт. Тооруга мезгилде тоорулган чүкөө иштеги чүкөөлөрдү аралап чыкса, томпой сыртка чыгып кетсе, оюнчунун согончогу жерден көтөрүлүп кетсе, томпою оюнчунун бутуна тийсе же оюнчу колун бутун түшүрбөстөн томпоюн алса, оюн жыдыйт. Боорго алуу боюнча түшүндүрмө. Жөнөкөй боорго алуу боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Боорго алгандан кийин томпойду алаарда колун боорунан түшүрбөсө, оюну жыдыйт. Татаал боорго алуу боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Боорго алган учурда чүкөнү сыртка чыгарып, томпой иштеги чүкөөлөргө багытталышы керек. Чыккан чүкөө чийиндин жакын жагынан чыгышы керек. Иштеги чүкөөлөрдү чүкөөсү аралап чыкса, оюн жыдыйт. Боорго алгандан кийин томпойду алаарда колун боорунан түшүрбөсө, оюну жыдыйт. Кыңкаятı боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Бул ыкманы оюнчу чүкөө чыгарып жүргөндө колдонсо болот. Бутту быдымыкка түздөп, коштолуп жаткан чүкөөлөрдү атса болот. Эгерде эки жолу чийимди басса, казык бутту быдымыкка түздөбөсө, оюн жыдыйт. Бай чертмек атуу боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Бул ыкманы чүкөө чийинден 1-1,5 метр жанына келгенде үстүнөн баса атып ичке түшүү максатында колдонот. Бай чертмек атканда да быдымыкка туштап атуу талап кылынат, болбосо оюн жыдыган болуп эсептелинет. Ичке түшүү боюнча түшүндүрмө. Оюнчу баардык убакта чүкөөсү чийимден чыгып, томпою чийимдин ичиндеги чүкөөлөргө, борборго, канга байланса, 40 сантиметрге чейин жакын болсо, салынган чен жетсе, ичке түштүү болуп эсептелип, чүкөөлөрдү чертүүгө укук алат. Чүкөө чертүү боюнча түшүндүрмө. Бирден чертүү, кармап чертүү, сүрө чертүү, кое берип чертүү, топ чертүү, сабап чертүү жана хан чертүү. Чертүүнүн бардык түрлөрүн колдонуп чертип жаткан мезгилде, туруп жатканда сөзсүз түрдө биринчи жерден тизе көтөрүлүшү зарыл, анан казык бутту жылдырыш керек. Бирден чертүү боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Оюнчу ичке түшкөн кезде чертүү ыкмасын колдонот. Чертүүчү олтурганда сол буту эки четки чүкөөнү бириктирген сызык менен параллель болуш керек. Жыгар буту дагы ошол сызыктан өтпөшү керек. Анан томпойду алып, тизесин жылдырып же жылдырбай бир чүкөө чертип, туруп кайра олтуруп, бирди чертип кайра туруп, ошентип кайра кайталаса, бирден чертүү болуп саналат. Чертип жатканда чүкөөсү чыкпай калса, томпою чүкөөдөн алыс болсо, салынган чен жетпей калса, колу томпойдон чыгып колу менен жер басып калса, оюн жыдыган болот. Сабап чертүү боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Оюнчу бул ыкманы чүкөөлөр калың жайгашкан жерден колдонсо болот. Бир отуруп колу жеткен жерге чейин тизесин кааласа жылдырат, кааласа жылдырбай чертет, бирок эч убакта 3төн кем чүкөө чертилбеши керек. Бардык чертүү ыкмаларында туура олтуруу, колу жерге тийбеши, казык бут кыймылдабашы, томпой жерден көтөрүлбөшү, отурган маалда эки четки чүкөөнү бириктирген сызыктан өтпөш керек. Казык бут менен жыккан буттун тизесинин ортосунда чүкөө калбашы керек. Чертип жатканда чүкөөсү чыкпай калса, томпою чүкөөдөн алыс болсо, салынган чен жетпей калса, колу томпойдон чыгып колу менен жер басып калса, оюн жыдыган болот. Кое берип чертүү боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Бул ыкманы томпой ээн жаткан жалгыз чүкөөгө байланып калса, ыңгайлашып олтуруп, ошол эле чүкөөнү көп чүкөө жакка кое берип чертет. Ал убакта чүкөө чыгып, томпой башка чүкөөлөргө байланышы керек. Бул ыкманы бир нече жолу кайталап колдонсо болот. Бирок сөзсүз чүкөө чыгып, томпой башка иштеги чүкөөлөрдүн бирине байланышы керек. Бул ыкманы жыдымайынча колдонсо болот. Томпой башка чүкөөгө байланбай калса, колу менен жерди басып алса, оюн жыдыйт. Кармап чертүү, какмай боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Оюнчу ичке түшүп бир чүкөө черткенден кийин кайра отуруп бир чүкөө чертип,
Бул мезгилде томпой арабек калбашы керек. Анан четкерээк турган чүкөөнү кармап чертип, үчүнчү чүкөөнү байлап чертип, анан турушу керек. Кармап черткенде 3 чүкөөдөн кем чертилбеши тийиш. Оюнчу чүкөөнү кагып жатканда томпою колунан чыкпабосу керек. Эгер томпою колунан чыгып же томпойдун учу менен чүкөөнү уруп жиберсе, оюн жыдыйт. Сүрө чертүү жамап боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Бул ыкманы ичке түшкөн оюнчу бириндеп чачылып жаткан чүкөөлөрдү бири-бирине сүрүп, жамап, арабек калбаш үчүн бирден чертет. Сүрүп черткенде түз алдыга гана томпойду сүрүү зарыл. Башка убакта, мисалы, томпой жерден көтөрүлүп же оюнчунун колу жерге тийип же оңго, солго кыйгач сүрүлгөндө оюн жыдыйт. Топ чертүү, топ уруу боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Оюнчу ичке түшүп, бир чүкөө чертип кайра туруп, анан топту урса болот. Борбордо 5тен ашык чүкөөнүн башы тийишип турса, топ болуп саналат. Топ урганда ыңгайлашып отуруп, томпойду алып тизени жылдырбастан урат. Андан кийин бир чүкөө чертип, анан кармап черте берсе болот. Томпойду алганда сөзсүз быдымыкты терге байлантып алыш керек. Топ урганда чүкөө оюнчуга тийсе, томпой жерден көтөрүлсө же тизеси же казык буту кыймылдаса, оюн жыдыйт. Хан чертүү боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Ханды оюн убагында чертсе да болот. Хан черткенде да тизени кыймылдатпай чертиш керек. Ханды кармап жатып чертсе, оюн жыдыйт. Ордодо 5 чүкөө калганда хан чертишүү башталат. Биринчи ойноп жаткан команданын өкүлү чертип баштайт. Сөзсүз түрдө өнөгө ханды салып бериш керек. Хан черткен оюнчулар алмашып турса болот. Ханды чертип кеткен тарап хан менен кошо 3 чүкөө, ал эми берки тарап 2 чүкөө алат да, эгер убакыт бар болсо кайра чүкөөлөрдү санап салып, ханды алган тарап кийинки оюнду баштайт. Хан сөзсүз түрдө быдымыктын тегерегинен, борбордон чертилиши керек. Хан чертип жаткан тараптагы оюнчу ордонун ичине кирсе, хан чыга электе колу менен баса калса, хан тийип кайра ичке түшүп калса, ал эми хан чертип жаткан оюнчу томпоюн колунан чыгарып черткенде, томпою чиймеден чыгып кетсе, оюн жыдыйт да хан ортого салынып, кайрадан чертилет. Бирок каршылашы чертет.